мындай биз Чикагого келгенде баары эле ушундай бир айтып жүргөн бир байкебиз бар. Биздин коногубузда Жакшылык байке келип калды. Ассаламу алейкум байке. Алейкум салам. Кош келдиңиз байке. Жакшыбы? Кош булдук. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Кандайсыз? Жакшысызбы? Аябай жакшы. Орозо кандай болот байке? Жеңил болуп атабы? Орозо өзүнүн кудурети менен аябай жакшы болуп атат, жеңил болуп атат. Айрыкча силердин күйүңөр менен, күч кубатыңар менен ойлогондон да сонун болуп атат. Ай рахмат. Тиги Байдылда Сарногоевдин жакшы ыры бар. Толкун болот деңиздин күчтүү жери, толкундай бол кыргыздын жигиттери, 99 өнөрдүн ээси бол деп толук эне төрөгөн сени мени дегендей мынакей чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң атабыз үйрөткөн сени мени дегендей чок кармаган жигиттер байкелер келип калды. Жакшылык байке кош келдиңиз дагы бир жолу. Анан Жакшылык байке бул канча жыл болду Чикагого келгениңизге? Эмне иш кыласыз? Биз Буштун убагында келгенбиз. Буштун убагында. Ошондо андан кийин Буш кетти, Обама 2 жолу кетти. Андан кийин Трамп байкебиз кетти, эми азыр Байден байкебиз отурат. Ошондо биз 2008 жылы келгенбиз. 2008 келиптириз, Ошондон бери 20 жок, 12 жыл. 14 жыл болуптур, 15 жыл болуп калды. 15 жыл болуп калыптыр, Кандай бул жерде жакшыбы? Эми биз келгенде ушундай орозолордо биз 3 эле үйгө чогулчубуз. Ай баланча келиптир, алай келчи депчи. Азыр карабайсызбы, Глейген Кыргыз коммунист центр болуп батпай турган кезибиз да. Андан бери көп баягы айтат го Кыргызда 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы депчи. Анан көп эмелер алмашты андан бери. Ар кандай көбөйдүк, өстүк. Мурунку кыргыздар башкача болду дегендей. Азыр жаңы келгенде мен 20 жашымда келгем. Азыр бияктан үйлөнүп, жайланып 3 баланын атасы болуп, жакшы кыткылсын. Биякта байкелердин астында эптеп, кудай деп окат кылып атабыз. Жакшы. Эмне иш кыласыз ошол жөнүндө айтып берсеңиз? Биз биякта эл катарында эле трак бизнестебиз. Өзүмдүн компаниям бар. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ушул көбүнчө ушул Чикагодагы кыргыздыктандыктар көбүнчө трак айдайт экен да, ушул анан ушул биз дагы угуп калдык да, ушул трак айдап, көп башында кыргыздар таксиде иштеп, ар кайсы тармактарда иштеп, акыркы жылдары мынакей 4-5 жыл болуп калды го, мындай көп кыргыздар ушул тракка өтүп кетти дейт да, ушул трак айдап, ушул трак жака анан IT тармагына ыктап кетти дейт да. Анан ушул трак айдагандын жакшы жактары кандай плюстары бар, кандай минустары бар? Эми трак деп мына Кыргызстанда айылдагы тоолордо бүт эле Чикаго деген, Америка дегенде эле трак элестетет экен да. Азыр ушундай болуп калды да. Анан кээ бирөө ушу трак жөнүндө туура маалыматтар берет экен, туура эмес маалыматтар берет экен. Кээ бирөө билип берет экен, кээ бирөө билбей берет экен да. Бирок эми айтып атканда YouTube'да чыгып атат, бирөөлөр жазып атат, ошонун бир айтайын, ушактан ачык айтканда көп маалыматтар туура эмес. Баланча ушунча табат экен, анан ушунча болуп кетет экен деп анан ошо жактагылар баягы Кыргызстандагы россиялдар ошону элестетип алып анан бар жогун сатып эле ушул жака келгиси келет да. Эми Америкага келет десе эле, трак айдайт десе эле баягы бешикке келет деген сыяктуу эле болбойт да. Биякта баягы жол азабы, көр азабы дейт. Трактан мындай күнү түн айдаш керек, тамактан кыйналасың, үй бүлөңдүн жанында болбойсуң, ошондой. Анан ушун акыркы күндөрү, акыркы жылдары ушундай маалыматтар чыкты да, ушундай ушунча көп табат экен, ушундай экен. Жок. Ачык эс айтам, ушактан көбүнчөсү туура эмес да. Эми иштегенге жараша ар кимге Кудай Таала ырыскысын берет. Кээ бирөөнө жугат, кээ бирөөнө жукпайт, кээ бирөө аз табат, көп табат. Бирок трактын ар бир иш сыяктуу эле эң эле кыйын иштерден бириси. Эми тракта иштегендер айрыкча бойдоктор иштей берет. Бирок бойдоктордун иштеген күндө эле менин практикаман эле иштеп жүрүп 1 жыл, 2 жыл иштеп жүрүп өзүнүн мындай психологический ооруларга чалдыккандар көп. Көп эле үйгө келбей жалгыздап жүрүп талаада кетип ошо жакта мындайча айтканда өзүн жакшы
бага албай кеткендер да көп да. Эми бул Кыргызда ар кандай экенбиз да. Мисалы ушундай эле трак болобу, башка иш болобу? Тааныштар эми билем, ушундай билем. Бир эжелер бар, кыздар бар. 3 баласы менен келип, 2 баласы менен келип, күнү түн иштеп, балдарын уктатып коюп, иштеп, бирдемке жууп, офис жууп, тиңдей мындай тазалап, ошол эле учурда жалгыз бойдок балдар бар, өз каражанын багалап жүргөндөрчү. Төлөгөнү $500 квартира, ошону төлөй албай, тияка чабылып, бияка чургандай эле бар да. Мына бул Америка десе эле баягы укмуш доллар жаап турат, көчөдөн табат деген эмес да. Өзүнүн кыйынчылыктары бар экен. Кыйынчылыктар бар да. Түйшүгү бар экен, Түйшүгү бар. Ооба, биз туура айттыңыз, бизде баягы Кыргызстанда биз келгенде баягы Инстаграмдан же социалдык тармактардан баары кантип кетип калдыңар. Биз дагы барып трак айдасак, ошоктон көп акча тапсак экен деп көп жазып атат бизгечи. Анан чынында эле сиз айткандай кээде элге туура маалымат жетпей калгандыгы да окшойт да. Туура маалымат ушул трак айдасам бактылуу болом, көп акча табам деген дагы бир кыялдар бар экен да кыргыздардын. Эми ошо 2 жыл, 3 жыл айдаганда трактен ден соолугуна байланыштуу. Ден соолугун 2 жыл айдап, ден соолугунан айрылып, мына эмеде отуруп калган, креслодо отуруп калгандарды көп да, мындай чекеден чыгып атат аларчы. Аларды эч ким айтпайт да. Эми салыштырып эле баягы туура эмес маалыматтар ушундай бакыт ошол жакта экен, жыргалтыш ошол жакта экен деп кээ бирөө туура эмес ишин алып атат да. Ар ким өз жөндөмүнө жараша иш кылсын анда, буюрса. Эми иштен өтүп сизди Жакшылык байке бияктан биз келип Акбар экөөбүз баягы конокко чакырып калат, анан сиз жөнүндө бир көп аңыз кептер бар экен. Ушул Куйручуктун окуялары дегендей, Жоробектин жоруктары дегендей, сиздин дагы биякта көп жоруктарыңыз бар экен, окуяларыңыз бар экен, күлкүлүү. Кудулдукта жайыңыз бар экен байке, көп кишини тамашага салып, ушундай кылып турат экенсиз. Ошондой бир кызыктуу окуяларды айтып берсеңиз, өзүңүздүн сөзүңүздөн оозуңуздан уга калчы ушу. Эми кудулчулук деле жок. Эми баягы көп жерде биз баягы комьюнитиде жүргөнүбүздөн көбүнчө жерде баягы куткарчы болуп калабыз да бизчи. Байкелердин, балдардын, элдердин баягы маанайы жок болуп калат, аякта мындай маанай куруп бериш керек болуп калат. Анан анча-мынча программаларда мындай куткарчы болуп каласың да. Эми мен Аслан досум айтмакчы, Жакшылыктын жоруктарын бир китеп кылып жазыш керек дегенде, эми азыр экөөбүз окуялардан баштасак эфир жетпей калат да. Аны жакшы бир отуруп алып эфирден сырткарды айтабыз. Тандалма окуялардан бир экөөнү айтып берсеңиз, ушундай бир окуялардын дагы мындай эмеси болот го, мындай эң бир жакшы окуялар, эсте калган бир окуяларды айтып берсеңиз. Эсте калган окуялар, көзгө урунтуу болгон. Эми алда эмне? Эми азыр эмеде отурбайбызбы? Рамазанда отурбайбызбы? Бир окуя эсиме түштү. Анда такси айдайбыз баарыбызча. Такси айдап анан анда аэропорттон драйв-тур деп коет да. Аэропортто негизи 2 саат эме кылып отурасың. Кезек туруп анан клиент аласың. Анан бир жолу кезексиз 15 эле мүнөт деп калды, ошондой звоноктор келди. Анан мен машинаны айдап алып сабалап кетип бартам, ушундай хайвейде бир кездеген анан мындай полицейский эмес, гражданский машина астынан тосту дагы биринчи экзиттен ал деди да. Мен жөөлөдү, экзиттен алдым. Алып эле аны экзиттен чыкканда эле кайра кирип кетет да. Ооба. Кирип кетет да, мосттун кулагыначы. Кирип кеткенден аякты тосту да, аяк токтот деди да. Анан токтодум мен. Гражданский болсо биз полицейскилерди көрөбүз. Полицейскилердин машинесин алыстан да күзгүдөн көрөбүз. Каякта турат, турбайт депчи. Анан ал машинени көрдүм да, анан бирөө экен дедим да. Келди да анан эмесин көрсөттү, значогунчу. Көрсө алар state police экен. Ошо гражданский машина менен кетип барат, бирден токтотту да, анан мени алып чыкты дагы, кол бутtu байлап туруп эшикке чыгарып койду. Билесиң сен канча менен кетип бартасың деди да. Ошону бир 80 майл да, ошондо 120-130 менен да. Анан каяка бартасың деди да. Эмне кыларымды билбей, Кудай өзү кечирсе, намазга бартам деди. Эмне намаз деди? Мояктан күн баткана калды, көрдүңбү? Шам намазына бартам, күн баткычакты мен окуп калышым керек деди. Каякта мечит деди, боякта мечит деди. Анан өлүп калсаң билесиңби эмне болот десе, эми өлүп калсам мен бешикке кетем, мен намазга бартам дедим ошол жакта. Анан келип анан ал бутташты, намазды чечти кой берди анан. Каякта мечит деп анан эме кылып калды, жумшарып калды дегичи. Анан моякта депчи, кой бересиң, кой бербейсиң, мен кечигип атам азыр дедим да.
Ondan qarap turup ondan kettim. Anan get bar akырын айдайм dedi da. Akырын айдайм, кечик olsaң да кое берийди. Ошентип кое берийди. Анан барып кетип барды мен Кудай өзү кечирсин бардым. Мен аэропортко барган жокмун, мечитке бардым. Мечитке барып ошол жакта намазымды окуп ошол жакта Кудай өзүң кечир депчи. Ошентип анан ошо эми бул көбүнчө дагы бир окуя. Анда таксиде эрте туруп иштейбиз. 4-тө турсаң, туруп калдың. 4-тө турбасаң, анда кечиктиң күнүңдүн бүткөнү да. Эртең менен 4-тө. Анда да шашып 4-тө турдук. Күндөгүдөй эле эртең менен 4-төн 4кө чейин иштейсиң. Анан эртең менен эртең мененки rush hour дегенде час пик башталчакты барып келишиң керек, аэропортто кылып алышың керек да. Американецтерди эмелер клиенттер да отелдин алдында кетип сабалап барганда эле анан токтоду. Полицейский токтотду. Эми полицейский токтоткондо американецтер нормально американец масса американец столга түшөт да, полицейский үнүн көргөндөчү. Анан тигилер токтогондо эле анан эмелер ремендер такты, эмне болобуз деп уже паник болуп баштады. Биз аэропорттон кечигебиз деп анан карады анан сразу келди тыкылдатып келгенде эме эчте кыла албайсың да. Эмени тиги терезени түшүрөсүң, руль ушундай карап туруп анан ошентип анан билесиңби канча менен келатасың? Билем дедим да. Каяктан болосуң деди да, ошентипчи. Келип жана каяктансың дегенде анан мен сразу кылдым да анан менин каяктан экенин 3 сага шанс берем. Тапсаң штраф бербейсиң, тапсаң бересиң дедим да. Десем эле макул дедим. Анан карап туруп полицейский турду да анан келип туруп кайсы бир мамлекетти айтты, Монголия деди. Анан жок дедим сразучу. Анан экинчиси Кытай деди. Анан жок дедим да. Анан ойлоп карап уже правамды алып алгам, мынтип карайт, тинтип карайт, жаздага карайт, тинтет да анан карап турам. Азыр Кыргызстан десе мен Казакстан деп коеюн, Казакстан десе Кыргызстан деп коеюн. Ошондо да ошончу. Анан ошондо карап туруп Казакстан деди сазынчы анан жок деп мен правамды алып алдым да. Sen men utulдың депчи. Да анан кое турам. Утулдум, бирок кое турам, барып келейин деди да анан машинесинде барды. Машинесинде барып туруп бир 5-6 мүнөт текшерди ошо, текшерет буларчы. Текшергенде бар системадан каяктан эмне бүт атаң метрикасына бери чыгат. Анан каяктан эле чыгып анан келип туруп анан ол бербейсиң мана айтпадың беле сен 3 шанс берем деген бердиң, тапкан жоксуң десем анан макул деп праваны берди да анан кетип калдым, ошо штраф албайчы. Бирок ал көп штраф соң штраф болбок да, мен спидинг деп коет. Скоростька алган, ылдамдыкка алган аябай. Канча штраф төлөйт биякта ошол элеге? Ылдамдыкта кетип баратканда. Ылдамдыкта ар кандай? Ылдамдыкта негизи биякта адвокат деген система бар. Ошо ылдамдыкта адвокат, күчтүү адвокат болсо ошолорду отмена кылып мындай кыскартат да, бирок эң күчтүү эме мас болуп айдалган айдоочулар. Андан кийин экинчи эле ошо ылдамдыкта. Ылдамдык экен. Дагы бир окуяңызды уктук элек, ушинтип шашып баратып сизди анан полиция кармап, ушу көп түшкөн окшойсуз полицияга. Эми жаш кезде кармап калып сизди анан артыңызда бир аял киши отурганбы, анан полиция ошону айтып берсеңиз. Ал окуя кайсы жылдар 2010го дейм. Жыргал деген байкебиз бар, биякта ошо үйлөндү. Аны үйлөнүп аякта тамадалык кылып, сонун баягы тамадан эмеден тойдон чыкканда костюмчу мындай кийинип алып анан bir kızdı jetkisi koş kep oldu. Dozunlu maşinesi var. Anan sportivniy maşinede sağıp degençi. Anan jetkisi koydu. Anan jetkisip артында отурат, мен астында отурам. Экөөбүз артында отурабыз, келип алалы. Эми акырын айда десем, эми анда эмне 22-23-төгө баш баласың да. Оттой күйүп турган чак, болуп турган чак. Болуп турган убакта аяктачы, эмчи моунда анан уруп баратат. Мынтигетиңде, токто, ушундай машинеси укмуш болчу да. Анан аңчак деле бул хайвейлердин, трассанын полицейскилери өзүнчө болот да. Бул эменики, ситиники трассадан токтото албайт. Анан арттан жетип келди. Жетип келгенде эмне кылабыз деп, анан келгенде анан чөп чөйгөнде ушундай сүйрөп атат полицейскилер. Чөк чөйүп ушундай келди. Келгенде эле токтоп келди, анан эмне ушундай келе сразу эле эмнеге токтотуп атасың сурайсың да. Айтат, ылдам дейт да, анан эмне каяка бартасыздар ылдам ушунча деди да. Түнкүсү 12 бирлерде. Анан эмне кылабыз билбей анда келип туруп мен баштан бул кыздын ичи ооруп атат дедим да. Мени ичим ооруп атат дегенде эле кыз баягы ушундай эметип ичим ооруп атат деп бүктөлүп, сүктөлүп ошо артына эле жатып калды да ошончу.
Анан о тиги артындагынан ичи ооратат деди. Ал баягы ошо ичи ооратат дегенди англисче билбейт тиги досум делечи. Стомак деп анан курсак деп атат ошончу. Анан ошентип анан каяка бартасыздар, больница таппай атабыз деди. Ошо больницага бартабыз депчи. Анан эми полиция мындай буларды эми биздин алдаганыбыздан эмес, алардын жакшысынан да. Ооба. Бизчи алар жакшысынан. Анан келди да бизди эчкиле деди да. Анан ошентип анан астыбызда кетип баратат, эмеси сопровождение менен кетип баратабыз. Сирен эмеси күйүп кетип баратат. Ээчип бартасыздар. Ээчип бартабыз биз полицейский ээчип бартабыз. Бир эгиздиктен чыкты, чыккандан кийин больницага барды. Больницадан чыкканда эле эми ушундай эми биз больницага кирип көрөлүкпүз да, жаңы келген кезде да. Эми киргенде эле бизди жанагы эмеси тиги эмне деп коет, көтөргөн тиги Каталка сыяктуу. Каталка, маталкасы менен келип калды ошентип эле. Тигилер звонок этип коет, келтабыз деп. Токтогондо эле уже келди. Анан кетип барса артыбызга дагы бир машина түштү, полицейскийчи. Эки полицейский ортосуна кызылдан деле өтүп кетет деп. Анан кирди анан тиги дос балабыз калды. Анан биз кирип ичине киргенде анан келип эмне кылабыз? Эми анда билебиз да биз эмеге киргенде эмбежигенс киргенде ушунчалык бир эме келет да. Бил келет. Бил дегенде сумма келет да. Акча. Акча келет, төлөшүң керек да. Страховка жок да. Анан киргенде эле анан кое туруңлар, туалетке барабыз деп кызды колтуктуп эле анан эмеге туалет кирип кеттик. Анан кирип кетип экөөбүз ошол жактан каттырып атасың. Сен эмне кылабыз депчи. Анан тиги дос балага чалам, эмне болду депчи. Жок, кетелик. Чыкпайт ула да. Полис турат дагы эле. Турат дешиктечи. Күтүп атат. Анан келип мен акырын чыгып коем, тигилер доктор эмелер турат тиги насылкасы мененчи. Монтип келсе эле баса калабыз депчи. Аттары аты айдиси эмне каякта депчи. Анан кое туруңлар, кичине өзүнө келип атат, кусуп чыгып атат азыр дедим да ошончу. Өзүнө келип атат, кусуп чыгып атат, кичине бизге покой бергиле дедим да. Анан дос бала айтты. Кеттиби десем, кетти деди да. Анан келип туруп анан кирели деген эмне жедиңер эле дегенде билебиз да, эмнеден жесе отравленет эмне болот депчи. Анан балык менен айран ичкен депчи. Балык менен айран ичкенде анан азыр кусуп кичине жакшы болуп калды, өзүнө кичине чыгарды дедим да ошончу. Анан тиги кыз кайра чыкты. Чыкканда анан киресиң басты, ушунду кайра түрөдү. Жок кирбейбиз. Азыр жакшы, баары жакшы депчи. Азыр сонун болуп калды деп анан кызды тиги колтуктуп алып машинага салып, анан барсак полицейскийлер анда GPS деген, интернет деген жок экес да. iPhone деген жок да. Анан карта бериптир, ушундай менен барасыздар, ушундай депчи. Анан дагы кармалып калсак деп анан ал карта менен эмес, башка жок менен тиги бир 40 мүнөт барат турган жерибиз 2 саат менен барып, акырын дагы кармалып калбайлы депчи. Ошондон амелесин жеткизе болуп анан кыз урушуп атат тиги эменичи, досумдучу. Сен ичим ооруйт деген жоксуң, сен мени көрсөтүп, курсак деп көрсөттүң депчи. Тамашалапчы. Бул жерде бирок полистер мындай алдап атат деп шекчейби адамды? Эми кармалганда. Алдап атат деп эми кандай алдайсыз ошого карата дейм. Эми алар да билет да, профессионалдар да, кандай алдап атасың, эмне кылып атасың деп. Психолог. Билет да аларчы. Эми алдаңа ошондой алдасаң билбей калса керек дейм. Бул эми сиздин көп окуяңыздардын деле бир 2-3 эле бир саналуу гана эле айтып бердиңиздер. Көп да мындайлар сизде. Мындай эме болуп калат экен баягы жашоодочу. Жакшы. Атайын деле кылбайсың, бирок мындай келип кутулуш керек болуп калат же бирдеме кылыш керек да. Жакшы экен. Жакшы, рахмат сизге. Жакшылык байке. Ушундай убактыңызды бөлүп, биздин түз эфирге келип, кызыктуу окуялардан көп айтып бердиңиз. Этият болуңуз мындан ары. Биз дагы көп күтөбүз ушундай окуяларды. Буюрса, рахмат сизге келгениңизге. Сиздерге да рахмат. Туткан орзуңуз кабыл болсун. Да сизге бир убакыт берели, ушу эл менен амандашып же тилектериңизди айтып, кандай бир каалооңуз болсо айтып койсоңуз болот. Туткан орозуңар кабыл болсун. Ар бир үйдө Алла Таала мырсыңарды көбөйтсүн. Баарыбыз ошо улуу орозодо кечиримдүү болуп, көп ибадат кылып, Кудайыбыздын астына дүйнөдө тынчтык болсун, өлкөбүз аман болсун. Ошо ден соолуктуу болсо анан баарыбыз буюрса акырындан жакшы болот баары буюрса. Сиздерге да рахмат. Келип ушундай биз менен бөлүшүп, Рахмат. меңерди эмоцияңарды
Рахмат. Рахмат, жакшы барыңыз анда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу биздин түз эфирди көрүп аткан мекендештер, ал жакшылык байкебиздин кызыктуу окуяларына күбө болдук.